Кудайдын чакырыгы 11 февраль. Адамдар, жагдайлар, убакыт, сезимдер бардыгы өтө тездикте өзгөрүп турат. Кечээ эле ишенимдүү болуп турган нерсе бүгүн таптакыр өзгөрүп же жок болуп кетиши да мүмкүн. Бүткүл ааламдагы жаратылган нерсенин баары өзгөрөт. Жалгыз гана өзгөрбөй турган бул Кудай. Кудай эч качан өзгөрбөйт. Жакыптын катында мындай деп жазылган: ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок. Байыркы осуяттан дагы бир аят. Анткени мен Теңиримин, мен өзгөрбөйм. Бардыгы тынымсыз өзгөрүп, туруксуз олку-солку болуп турганда да Теңир эч өзгөрбөйт. Адамдар өздөрүнүн берген убадаларында да туруксуз болуп, өзгөрүп кетсе, Кудай эч качан антпейт. Өзүнүн табиятында кечээкиден бир аз ыйыктыгын жоготуп койбойт. Кечээкиге караганда бизди азыраак сүйүп калбайт. Кечээкиге караганда ишенимдүүлүгү азайып кетпейт. Биз адамдар Кудайды таанууда өсөбүз. Бирок Кудай ошол эле бойдон, Кудай кечээ бизди кечирип, кабыл алган болсо, кайра оюн өзгөртүп койбойт. Ал берген убадасына бекем. Ушулардын баарын билүү бизге аябай чоң сооруну күч берет. Биздин сүйүү өзгөрөт. Аныкы эч качан. Биздин ишенимдүүлүк өзгөрөт. Аныкы эч качан. Ошондой эч өзгөрбөгөн, туруктуу, ишенимдүү Кудай биздин пайдубалыбыз. Дайыма өзгөрүп турган Кудай болсо, биз ага кантип ишенмекпиз? Бүгүн кечирип, эртең кайра оюн өзгөртүп жатса, бүгүн сүйүп, эртең жек көрүп жатса, кантпекпиз? Ошондуктан ушунчалык өзгөрүлүп жаткан дүйнөдө Кудайыбыз өзгөрүлбөйт. Ал биздин чебибиз.